Kimden alda жооп берсе берет. Бирөө үчүн бирөө эч качан жооп бербейт. Баткен райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү Баткен райондук сотунун 2019 жылдын 28 ноябрында чыгарылган аткаруу барагынын негизинде Баткен райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан 2004 жылдын 10 ноябрындагы 248 саны менен каттоо журналына укуктуу мамлекеттик каттоо жүргүзүлгөн атайын идентификациялык коду ыйгарылган Баткен райондук кооперативине таандык Баткен шаарынын Борбордук базардан жоопкер сатуучу мыйзамсыз ээлеп алган жеринен чыгаруу жөнүндөгү аткаруу барагы Кыргыз Республикасынын сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамынын 64-беренесине ылайык мажбур түрүндө аткарууга алуу максатында барышкан. Баткен райондук соттук аткаруучулар кызмат бөлүмүнө Матказыева Сайдагүл тарабынан 25 май 2021 жылы Баткен райондук сотунун 28 ноябрь 2019 жылы чыгарылган аткаруу барагы түшкөн. Күнү кече арыз жазып барып атат. Ону эртерээк жазбайбы? Вактыраак мен айтканда сунуш барганда жазбайбы? Соттон мага каралып атат деп кагаз алып келип бербейби? Ошолорду ham караш керек да. Мен олорду чакырып атам, айтып атам, эже кылыңыздар, мындай кылыңыздар, болбосо мен мажбур иретинде чыгарам, өзүңүз ыктыярыңыз менен бошотуп коюңуздар деп эскерткенмин. Сот аткаруу барагын мажбур түрүндө аткарууга алуу мезгилинде жаңжал болтурбоо максатында укук коргоо органдарынан, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн, Баткен шаардык кеңешинин депутаттарынан, медицина кызматкерлеринен атайын өкүлдөр кошо чакыртылган. Борбордук базарда соода кылган жооптуу сатуучудан башка да соодагерлер келип, соттун чечимин аткарууга алууга каршы экендиктерин билдирип, базар айланасындагы жагдай тууралуу өз пикирлерин айтышты. Биз да 22 жылдан бери иштеп келатабыз. Биздин сөзүбүздү сөз катары көрбөйт бул эже. Бул базарды өткөндө сейсмологияга жооп бербейт деп телеканалдан көрүп калдык. Бул базар өзү 2001 жылы бүтүп элге берилген. Бул базар жаңы. Эсли сейсмологияга жооп бербей турган болсо, биз өзүбүз эл ынтымактуубуз. Бул жерде 470 ишкер бар. Биз өзүбүздү өзүбүз реттеп, өзүбүздү өзүбүз тыңдап алабыз. Мына күнчыгыштан кире бериште базарды оңдойм дедим, мурда пырлавка эле. Анан жыгаштан пырлавка курду, өзүңөр да тартып көргүлө. Бирок мен башында айтканмын, келиңиздер. Базарды оңдой турган болсок, мындай арка кылып оңдойлу. Элди рети менен отургузайлы. Жок, булар өз билемдик кылып сата турган жерини сатты, калганын кыйтык кылып койдучу местаны. Азыр курган местасыга эч ким турбайт. Чыгып көргүлө сыртты. Анан бул манал биздин базар скрытый базар. Биз кароолдорду шайлап алганбыз өзүбүзгө. Кароолдорубуз дагы жакшы иштейт. Өтө жакшы иштейт, базардын ичидегилер ынтымактуу, дружный. Окуя болгон жердеги кырдаалдан улам жоопкер катары көрсөтүлгөн сатуучунун абалы начарлаганы айтылды. Кош бойлуу абалдагы сатуучуну тез жардам кызматы ооруканага алып барганын маалымдады. Боюнда бар экен 23 недель. Стресс болуптур, ситуационный невроз. Ситуацияга байланыштуу базардагы. Бели ооруп, ичи ооруп, кичине угрожающий боюнда бар. Баласыга угрожающий болуп, ошону эмеге алып барып. Баткен областной больницага алып барып, бу жерде гинекологдор көрүштү, үзүгө салышты, текшерип көрүштү. Эми в основном заключениясы олордун эмеси невроз да. Сот аткаруучулар кызмат бөлүмү өз ишин аткаруусуна тоскоолдук жараткан жарандар жоопко тартыла тургандыгын маалымдады. Курчуп бара жаткан кырдаалдан улам окуяга күбө болгон шаардык кеңештин депутаттары суранып, сатуучунун абалы оорлошуп, ооруканага түшүп калгандыгына, кош бойлуу жагдайда экендигине байланыштуу эне менен баланын ден соолугунун коопсуздугун эске алып, чечимди мажбурлоо жолу менен аткарууну убактылуу токтотуп туруу сунушун берди. Окуяга күбө болгон тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү макулдугун билдирип, акыт түзүлүп, маселе убактылуу токтотулду. Саттарова Зура мени больницага кетти. Катышуусунда Баткен райондук сот тарабынан Баткен райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлк укуктарын каттоо башкармалыгы тарабынан 10 ноябрь 2004 жылы чыгарылган каттоо журналы менен укуктук мамлекеттик каттоо жүргүзүлгөн Баткен райондук кооперативине таандык Баткен шаарынын Борбордук базарында кооператив Саттарова
Зуура Ниматовна мыйзамсыз ээлеп алган жеринен чыгаруу жөнүндө 28 ноябрь 2019 жылы чыгарылган аткаруу барагын аткарууга тоскоолдук кылып аткарууга мүмкүнчүлүк берген жок. Ага соттун чечимин аткарууда тоскоолдук кылган үчүн жоопкерчиликке тартылары эскертилди. Борбордук базардагы жай талашкан соодагерлер ортосундагы маселеге да соттук чечимди аткаруу аракеттери улантылды. Мен энди ушул келгенде буларды көрдүм эде. Ким бул кыз келди? Бул жай мунуку экен. Договору бар экен. Анан өкө ушундай болду. Анан буларга садежиге неме кылбайлы. Мана шу жерде өзү кызым эки жактан бөлүшүп тургула деген сөзүмдү айтты. Анан кийин ошо бойдон бул дагы көнбөдү, бул көнсө бул көнбөдү, бул көнсө бул көнбөдү. Экөө четише албадык бул нерсе. Эки маселеде тең жоопкер тараптар соттун чечимине макул эместигин айтып, жогорку сотко кайрылышканын билдиришти. Бирок жогорку сот тарабынан алардын кайрылуулары кабыл алынганы тууралуу маалыматтар райондук сот аткаруу кызмат бөлүмүнө келип түшпөгөндүктөн, райондук соттун чечимин аткаруу аракеттери көрүлдү. Каныша Яшымова, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. 6 метрден бардыгы мына. Эски баласы бардыгы.